Нарын облусунун Ат Башы районунда сүттү кайра иштетүүчү ишкана жыл бою иштей турган чоң сүт товар комплексин курууда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 августта анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлайт. Аталган ишкананын уюштуруучусу Самат Өмүракунов өндүрүлгөн продукциялар ички рынокто сатылаарын жана Казакстанга экспорттолоорун маалымдады. Ишканада 50дөн ашуун адам иштейт. Өндүрүш кубаттуулугу сезонунда 55-60 тонна даяр продукцияны түзөт. Заводдун сырлары ар кандай эл аралык көргөзмөлөргө жогорку сапат наамына татыктуу болуп келет. Ишкананын продукциялары Ат Башы сүт товарлары бренди менен барган сайын таанымал болууда жана Казакстан рыногунда чоң суроо талап менен пайдаланылат. Ошондой эле продукциялардын көлөмүн көбөйтүү зарылдыгынан улам Россия рыногуна да ташып баштоо пландаштырылып жатат. Белгилүү болгондой, Ат Башы районунун климаттык шартында завод жыл бою иштей албайт. Күз-кыш айларында чийки сүттүн өндүрүшү кескин азаят. Буга байланыштуу сүт заводунун алдында эл аралык стандарттарга ылайык коопсуз жана экологиялык жактан таза сүт продукцияларын өндүрүүнү камсыз кылып, чыгарып жаткан продукциялардын көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө боло турган сүт товар комплексин куруу боюнча долбоор иштелип чыгууда жана ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө сүт товар комплексинин курулушуна Калинин айылынын жанынан 5 гектар жер бөлүнгөн. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 40 миллион сом бөлүп берген. Ошондой эле Россиядан, Түркиядан жана Германиядан жабдуулар сатылып алынган. Учурда курулуш иштери башталды. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Азиз Алиев экспорттук потенциалын өстүрүү үчүн ишкананын баардык мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгиледи. Фонд тарабынан жеңилдетилген насыя дал ушул максаттарга багытталган. Президент Сооронбай Жээнбеков ишкананын эмгек жамааты менен баарлашып, алардын аймактык өнүгүүсүнө кошуп жаткан салымын канааттануу менен белгиледи. Жерлердеги мындай ишканалар атаандаштыкты өнүктүрүүгө түрткү болоорун, рынокто монополия болбостугун жана жергиликтүү элдин өндүргөн товарларын сатып өткөрүүсүнө жакшы шарттар түзүлөөрүн кошумчалады. Ал экспорттук потенциалы бар, жогорку сапаттуу продукцияларды өндүргөн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоонун маанисин баса белгиледи. Мамлекет башчысы жыл сайын республикалык бюджеттен айыл жериндеги ишкерлердин демилгелерин каржылоого багытталган каражаттардын көлөмү көбөйтүлүп жатканын эске салды. Ал аймактарда каржылоону көбөйтүүдөгү кыйынчылыктар жана каршылыктар тууралуу жана бүгүнкү күндө бул процесс өз нугуна түшкөнү жөнүндө айтып берди. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик саясатты жаңы жумуш орундарын түзгөн өлкө аймактарындагы жогорудагыдай ишкерлер, дарыгерлер жана мугалимдер сыяктуу эң сыйлуу жарандардан болушу керектигине багытталганын билдирди. Мамлекет башчысы Кыргызстандын экологиялык жактан таза сүт продукциясы ЭАЭП аймагында эле эмес, башка чет өлкөлөрдө, анын ичинде Кытайда толук кандуу атаандаштыкка жөндөмдүү экенин белгиледи. Ар кандай каржы институттар аркылуу жеңилдетилген насыяларды берүү, насыя алуудагы бюрократиялык иш-аракеттерди жоюу, жолдорду оңдоп жана башка мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоолор ишкерлердин натыйжалуу өндүрүш куруусуна жардам берет деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстанда ооруканаларда 1309 бейтап коронавирус жана пневмониядан дарыланууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал билдиргендей, үй шартында 4427 адам дарыланып жатат. Бишкек шаарында 201 киши, Ош шаарында 74, Чүй облусунда 123, Ош облусунда 224, Нарын облусунда 58, Ысык Көл облусунда 196, Жалал Абад облусунда 264, Талас облусунда 54, Баткен облусунун ооруканаларында 115 бейтап дарыланууда деди. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган 182 жаңы учур катталды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 42507 түзөт. Алардын ичинен 35486 киши айыгып чыкты. Ал эми дүйнөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 22 412 859 адамга жетти. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Ага ылайык дүйнө жүзүндө илдеттен 14 338 849 адам айыкса, 787 701 адам көз жумган. Илдет эң көп АКШда 5 529 933, Бразилияда 3 456 652, Индияда 2 836 925, Россияда 935 066, Түндүк Африкада 596 060, Перуда 549 321, Мексикада 537 031, Колумбияда 502 178 адам жуктурган. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров өлкөнүн чектеш райондорунун өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Вице-премьер-министр белгилегендей, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен онлайн кеңешме болуп өткөн.
Анын жүрүшүндө Баткен облусун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча бир катар актуалдуу маселелер, анын катарында чек арага тийиштүү маселелер да талкууланды. Чек ара маселелерин чечүү өкмөттүн бирден бир артыкчылыктуу багыттары болуп саналат. Бюджеттеги тартыштыктарга карабастан чектеш райондорду социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү программасында пландаштырылган пункттарын каржылоо жана ишке ашыруу өзгөчө көзөмөлдө турат, деди Акрам Мадумаров. Кеңеш менен жүрүшүндө бир катар социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушунун жүрүшү талкууланды. Кеңеш менен жыйынтыгы боюнча тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмалар берилди. Анын ичинде Баткен облусунда логистикалык борборду куруу боюнча маселени иштеп чыгуу тапшырылды. Бүгүн 20-августтан тарта Бишкекте коомдук транспорттун иш тартиби өзгөртүлүп, айрым чарба субъекттеринин иш убактысы узартылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Мэриядан билдиришкендей, эми шаардагы коомдук унаалар, автобус, троллейбус жана кичи автобустар дем алыш жана майрам күндөрү да иштемекчи. Ошол эле учурда алар мурункудай эле эртең мененки саат 7:00дөн 11:00 чейин жана түштөн кийин саат 14:00дөн кечки 21:00 чейин иштешет. Ал эми кафе, ресторандар жана башка тамактануучу жайларга эртең мененки саат 7:00дөн түнкү 12:00 чейин иштегенге уруксаат берилди. Супермаркет, соода борбор, соода үйлөрү, комплекстери, дүкөндөр тармагы мурункудай эле эртең мененки саат 7:00дөн түнкү 12 чейин иштешет. Сейил бактарда сейилдөөгө киргизилген чектөөлөр алынып, велосипедтерди киреге берүү ишмердүүлүгүнө уруксаат берилди. Ошол эле учурда тойкана жана көңүл ачуучу жайлардын түнкү клуб, бар, караоке клуб жана башкалар иштөөсүнө уруксаат бериле элек. Быйыл 7 айда салык кызматы тарабынан 40,452,3 миллион сом салык жыйналды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев билдирди. Анын айтымында июль айында 6,859,1 миллион сом салык жана төлөм жыйналган. Белгиленген план 109,9% аткарылып, салык 616,1 миллион сомго көп чогулган. Быйыл 7 айда 40,452,3 миллион сом салык жыйналды. План 90% аткарылып, салык 4,489,6 миллион сомго аз чогултулган. Белгилей кетсек, январь-февраль айларында салык белгиленген пландын алкагында аткарылган. Бирок коронавируска байланыштуу акыркы 5 айдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджетке 6,417,8 миллион сом, ал эми республикалык бюджетке 5,438,3 миллион сом түшпөй калган. Салык кызматы жыл аягына чейин жылдык планды толук аткаруу боюнча бардык күч-аракетти жумшайт, деди. Кыргызстандагы 2292 мектеп жаңы окуу жылына даяр. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жай мезгилинде республикалык бюджеттин эсебинен бардык мектептерде пландуу оңдоо иштери аткарылды. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жаңы окуу жылынын башталышында билим берүү уюмдарынын имаратында санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт. Мындан сырткары, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги сентябрь айына 11 билим берүү объектисин пайдаланууга берүүнү пландап жатат. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында Көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу эпидемиологиялык абалга байланыштуу ушул жылдын октябрь айына жылдырылды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, аталган иш-чараны уюштуруу агенттиктин спорттук иш-чаралардын планына ылайык 2020-жылдын 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүү пландалган. Мамлекеттик агенттик мелдештин датасын жана өтө турган жерин алдын ала жарыялайт. Аяктарымды коём. Көнүп калгамда бүт өзүм койгон нерселеримди өзүм келип оңой эле таап алам да. Бирөөнүн жардамысыз элечи. Ош шаарынын тургуну Гүлбарчын Чайышева биринчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Айылда жашоо кыйынга туруп шаарга келип турмуш күтүп үйлүү болушту. Жолдошу Кубатбек Токтобаев да биринчи топтогу майып. Экөө тең майыптык үчүн алуучу пенсияга күн өткөрүшөт. Эми кээде алып калышат го, жетпейт, пенсия андай мындай деп биздин пенсиябыз деле экөөбүз тең биринчи топтогу майып үчүн пенсия алабыз. Ол пенсиябыз деле Кудайым баракасын берсе жетет. Sonunda fistanı ocağına getirdi bile. Ondan spiralı büyük kalktırıp bunu daha suyumuzun olmastırıp bizim onu götüreceğiz hazır. Кубатбек Токтобаев айына келе турган жөлөк пулун карап отура бербей электриктин ишин да жасай берет. Токтобаевдардын 4 баласы бар. Айына алуучу жөлөк пулдун өзү жетпегендигин айткан үй бүлө башчысы социалдык колдоолорду жакшыртуу керектигин белгилейт. Кошумча ишин жандандыруу үчүн мобилдүү телефонду колдонууну өздөштүргөн. O eldir ойлошу мүмкүн да биз чапа тептеги нерсени кантип билиши мүмкүн деп.
Бирок мына мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Мында кылсаң ачылат экран, кадимки телефон, кийим кийгизип звондоп коюш керек болсо өзү айтып берип турат. Ош шаарында көз азиздер үчүн бул турак жай берилген. Алардын катарында Токтобаевдардын үй бүлөсү да бар. Саналуу гана мүмкүнчүлүгү чектелгендер мамлекет тарабынан берилген бул турак жайга ээ болушкан. Турак жай мындан 10 жыл мурун курулган. Аны кантип жетсе болот, ошондо ойлонгонбуз. Садик жок деп арызданып коюп кала берели деген деле оюбуз жок. Оштогу көз азиздер коомунун мүчөлөрү бүгүн өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Алар майыптардын социалдык колдоолорун жакшыртууну талап кылышты. Жамгырчы Абдыкалыков турак жай маселеси алдыңкы орунга чыккандыгын айтат. Үй жөнүндө сурасаң, жер жок, акча жок турушат. А бизде конкретный мындай предложение бар. Кандай кылып үйдү маселени чечсе болот? Хотя бы частично. Мына азыр жылына бир 10-15 үй высоткалар курулуп атпайбы? Жеке фирмалар. А бул жерди өкмөт берип атабы? А өкмөт ошону обязательно кылса болот да, ар бир үйдө биз 2-3 комнат сурабай атабыз. Бир комнат хотя бы майыптарга берсин ошо. Высоткаданчы ошондо бул белки застройщиктерге да мындай сооп иш болот эле. Өкмөт дагы мындай частично уже жилищный вопросты чечет эле да. Нуркамил уулу Асылбек көзү азиз балдар үчүн бала бакчанын жоктугун айтат. Өзүнүн кичинекей 2 баласын коомго аралаштыруу үчүн атайын мектепке чейинки мекеменин жоктугуна кейди. Көз азиздер коомунун атынан Жогорку Кеңештин депутаттарына таарынычыбыз бар деп, биздин үнүбүздү угуп коюшса деген үмүт менен кайрылуу жасоону туура көрүшкөндүктөрүн билдирди. Кичине капачылыгыбыз бар. Эми мен бир баштардан мурун баарын эле айтайын, ошо Дастан Бекешев эмес 120 депутаттын бардыгы эле эми ошол убада берип шайланганда ошондо бизге ошолордун баары эле кичине көңүл буруп, мындай кичине карап койсо болот эле. Бирок тилекке каршы андай нерсе болбойду. Бул нерсе 5 жылда бир боло турган нерсе экен, ошон үчүн мына ушул шайлоодо биз дагы кичине мындай арзы муңубузду айтайлы деп чыктык. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер майыптык түрүнө жараша 1000 сомдон 3000 сомго чейин пенсия алышат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 155 миңге чукул майып бар. Алардын 26 миңден ашыгы жаш балдар. Бирок булардын дээрлик бардыгы коомго аралашпай үйүндө гана камактагыдай абалда күн кечиришет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.